Жабдыктар менен камсыздап берди. Аида Батырова Баткен шаарында аялдарды ашпозчулукка жана тигүүчүлүккө үйрөтүүчү окуу борборун ачкан. Баткен облусунда жумушсуз аялдардын саны көп болгондуктан бул кесиптер заман талабы дейт. Жалпы жүздөй кыз келиндерди атайын кесиптин ээси кылып даярдады. Ушул окуу борбордо 100дөн ашык адам окуттук. Себеби бизде окуу контракт негизинде жүргүзүлөт. Контракт негизи бул расчетный счет аркылуу, ошо банк аркылуу төлөнөт контракты. Контракты аябай арзан деп эсептейбиз. Баткендин элине ыңгайлуу болсун деп тарифтерин койгонбуз. Окууга керектүү болгон жабдыктарды атайын долбоордун алкагында конкурска катышып жеңип алды. Аида Батырова сыяктуу дагы 13 ишкер Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Баткен облусундагы ишкер айымдарды каржылык эмес колдоо программасынын алкагында 2 миллион сомдун тегерегиндеги жабдууларды алышты. Ушул эле долбоордун биринчи этабы боюнча өткөн жылы 24 ишкерге колдоо көрсөтүлгөн. Bir жылдан кийинки ийгиликтеринин бүткөндөн кийин мындай айтканда өздөрүнө биротоло кала тургандай кылып тапшыруу азем болду. Жана ошондой эле 2021 жылы быйыл дагы биз кайра эле айымдарды колдоо максатында 15 айымды окутуп, алардын ичинен 14-тү азыркы учурда мындай өздөрү сураган, жазган техникаларны алуу аземине болуп отурат. Баткен облусу борбордон эң алыс жайгашкан себебинен башка аймактарга салыштырмалуу жумушсуздук маселеси да курч. Сыртта эмгек мигранты болуп жүргөндөр да басымдуулук кылат. Мындан улам ишкердик кылып жаткан аялдарды колдоп, андан ары ишмердигин өнүктүрүү долбоордун башкы максаты. Алыскы райондордогу бай ишмер аялдарды колдоо көрсөтүү, алар ошол өздөрү кичинекей бизнеси менен, кичинекей чакан ишканасы менен өзүнүн үй бүлөсүнүн багы экономикалык акыбалын жакшыртуу, андан сырткары ошол ишканасы иштеп жакшы иштесе, ал деген багы кошумча иш ордундарын камсыз кылат. Ушул негизги максаты ошондой. Багы социалдык жардам көрсөтүү, аялдардын үй бүлөлүк шартын жакшыртуу. Баткен облусунда чакан ишкердик менен алектенген 3500гө жакын жаран каттоодо турат. Анын ичинде аялдар негизинен чеберчилик, ашпозчулук, билим берүү тармагы жана айыл чарбасы боюнча алектенишүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.